Чек ара кызматынан билдиришкендей, 33 өлкөнүн жарандарына Кыргызстанга кирүүгө уруксаат берилген. Тизмеге кирген чет мамлекеттерден келгендердин колунда сөзсүз 3 күнгө жарамдуу ПЧР тестинин корутундусу болушу керек. Төмөнкү өлкөлөрдүн жарандары эч тоскоолдуксуз кирип чыга алышат. Россия, Грузия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Түркменстан, Бельгия, Австрия, Улыбритания, Германия, Ирландия, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Португалия, Түркия, Швейцария, Швеция, Катар, Бириккен Араб Эмираттары, Кытай, Малайзия, Түштүк Корея, Пакистан, Словения, Кувейт, Япония, Өзбекстан жана Венгрия. Учурда Кытай менен Тажикстанга жүк ташуучу унаалар гана киргизилүүдө. Ушундай эле чектөө Кыргызстанда дагы күчүндө турат. Бирок айдоочулардан вирустун жок экендигин тастыктаган анализдин жыйынтыгы талап кылынат. Ал арада мындай маалыматтын болушу менен 20-октябрдан тарта коңшу Өзбекстандан жөө жарандар да кире алат. Эгерде Казакстандын жарандары жакынкы туугандары болсо, ошол Кыргызстан жарандарында, мисалы айтканда балдары, ата-энеси, аялы күйөөсү болгон учурларда гана Кыргызстан жарандары кире алат. Муну документальный түрүндө далилдеп берген учурда. Ошондой эле ооруп аткан адамдар болсо, Казакстанга ошол саламаттык сактоо мекемесинен кандай бир кат келген болсо, бул дагы баягы өзү далилдеп берген учурда, документально ошол учурда киргизип атат Казакстан. Жаманчылык болуп покуронго бараткан болсо, дагы эле далилдеп турган учурда киргизип атат. Ушундай учурларда Казакстан киргизет. Ошол эле маалда чет жакка чыга турган кыргызстандыктар да COVID-19 анализ тапшырууда. Бир гана Түркияга киргендерден тесттин жыйынтыгы суралбайт. А бирок анализдин баасы мамлекеттик лабораторияларда 1574 сом, жеке менчик лабораторияларда 2000 сомдон ашат. Мамлекеттик санэпид көзөмөл борборунун Бишкектеги лабораториясында 5-октябрдан бери 200дөн ашык адам анализ тапшырган. Алардын ичинен бирөөсүндө вирус бар экени аныкталып, мекендешибиз чет жакка сапарга чыкпай калган. Ал эми Өзбекстандан келген жарандын ПЧР тести жок болгондугуна байланыштуу текшерилгенде оорусу тастыкталып, изоляцияга алынганы маалым болду. Анализдин результаты 3 күнгө жарайт. Ошон үчүн алгач алдына ушул билип өзүнүн маршрутун кайсы күнү учат, кайсы күнү ошо башка мамлекетке келет, ошонун мындай санаш керек да ошо күндөрдү. Анан майда сатуулар менен же барып иштеп келген учурлар бар, ошолор жөө барып өтүп келгендер бар, чоң машиналар менен өткөндөр бар да. Аларга мисалы 1 жумалык мөөнөт менен ошол результаттары, тыйнактары берилип атат. Айта кетсек, бүгүнтөн тарта Алматы Бишкек Алматы каттамы жумасына 2 жолу гана каттайт. Ошондой эле Стамбул, Анталия, Дубай, Шарджа, Ташкент, Москва шаарларынан Бишкекке каттаган туруктуу авиа каттамдар жанданганы белгилүү. Белгилей кетсек, аба майданга авиа билеттери бар гана жүргүнчүлөр киргизилет жана санитардык нормаларды так сактоо эскертилет. Мээрим Дүйшөналиева, Бактыбек Маматсаев, Пирамида.